Азыр ал мугалимиң эмнени билет эле? Ал мугалимиң айта берет да, мына мен билем. Бир нерсе кылсын, мен турам. Бизде ата-эне, мугалим, бала. Ушул үч бурчтук. Алтын үч бурчтуктун мурда стрелкасы бардыгы балага болчу эле. Ата менен эне, ата-эне, мугалим экөө биригип балага бир сөздү айтат эле. Ата айтат эле, эне айтат эле, мугалимиңди сыйла. Мугалимди ук. Мугалимди туурап жаша. Мугалим кылганды жаса. Мугалимден үйрөн деп айтчу эле. Мугалимди сыйла дейт эле. Ал эми мугалим ата-энени ук, ата-энени сыйла. Ушул сөздөрдү тынымсыз айтат эле. Эки жактан тең балага болгон жакшы сөздөр айтылганда, балада ата-эне жөнүндө дагы, мугалим жөнүндө дагы жакшы ой пикир пайда болот эле. Азыр ал мугалимиң эмнени билет эле? Ал мугалимиң заочный бүткөндө. Ал мугалимиң айта берет да, мына мен билем. Бир нерсе кылсын, мен турам деген нерсе менен баланы биз кайрап, аны шалакы кылып коюп атабыз. Ата-энелер. Ошон үчүн биз ата-энелер, мугалимдер айтып атабыз, ата-энени ук деп атабыз. Бирок ата-эне мугалимди ук дебеген ата-энелер көп.